Тынымсыз жааган кардан улам Каракол шаарындагы жолдор тазаланууда. Нымдуу кардан кийин түнкүсүн абанын температурасы кескин төмөндөдү. Андан улам жолдор тайгак болуп, Каракол шаардык жол чарба ишканасынын жумушчулары күнү-түнү кызматта. 16 февралдан тарта жолдорго кум төгүү иштери башталган. Ошондой эле тоңуп калган муздарды инерттик материалдар аркылуу эритүү аракеттери көрүлүүдө. Жолдордон азыр суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн астында муз болуп калды деп. Себеби буга чейин бизде аба ырайы жылуу болгондуктан биринчи жааган кар ээрип турган. Андан кечкурун температура -ойго түшкөндүктөн биз ага чейин деле ишти алып барып атканбыз. Ошондуктан бу муз минимальный болду. Себеби көп баягы эрген карды биз жолдун чекесине чыгарганга жетишкенбиз. Баягы андан кийин калып калган бир 3-4 сантиметр слякоть ошол тоңуп калды да. Бирок ошол тоңуп калган слякотьти биз 2 күн аралыгында туз, кум, бу инерттик материалдарды чачып, бир сыйра эритип көчөгүнү бир 70%-ын уже жолдон чыгарганга жетишкенбиз. Жолдун тайгак болушу айдоочулар үчүн өтө кооптулукту жаратат. Алар жылдагы салыштырмалуу быйылкы кыш жылуу болгондугун айтышат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам жолдо жүрүүдө айдоочуларга өтө кооптуу болууда. Дорожниктер иштеп атат, жакшы эле. Сонун эле иштеп атат. Чачып бүт баарын эле түздөп атат. Кече муздун үстүндө иштеген жокпуз, чачып кеткен кечеде. Жакшы эле. Дорожниктерге сөз жок, сүрүп берип атпай сонун эле. Силер таң эрте чыгасыңар да ошол маалда тайгаланган учурлар болдубу? Мал учурлар болот, конечно. Прям таптаза кылып тазалай албайт алар деле сүргөндөчү. Ата мындай сүрүп эле иштеп эле атышат. Тротуарды сүрүп атат жакшы. Мурункуга караганда жакшы болуп калдыбы биз? Өзүңөр деле байкабасаңар жакшы эле. Шүгүр. Чет жактардагы, например, Кузбасский конушу. Кузбасский конушуна биз Фрунзе көчөсүн тазалап беребиз, асфальт бар ал жерде. Ылдыйкы жаңарыктын үстүндөгү жаңы конушка Кыдыраке көчөсүн тазалап беребиз. Биздин чекке чейинкини үстүндө кирпичный бар. Кирпичныйды Дзержинский көчөсүн кирпичныйдын өзүнө чейин тазалап беребиз. Искаков жаңы конушу жана Чолпонбаев жаңы конушуна биз Элебаева көчөсүн тазалап берип турабыз. Каракол жол чарба ишканасында азыркы күндө 14 техника иштеп, 38 жумушчу иш алып барууда. Калаадагы жаңы конуштардагы каттамдар сүрдүрүлүп, тазаланып жаткандыгын жол чарба ишканасынын жетекчиси билдирди. Бир техниканы 2 адам айдайт. Түнү менен бир адам, мына өзүңөр көрүп атасыңар, күнү-түнү каар жаап атат. Бул эми аба ырайынын шарты экен да. Бул түнү менен жаайт, күндүз да жаайт. Ошол маалдарда бизде көбүнчөсүн балдарыбыз уктабай түнү менен иштеп атат. Түнү менен подсыпка кылып атат. Биз подсыпканын баарын баштаганыбызда биринчи очередде жанакы элдерди ташыган маршруттук каттамдарды биринчи подсыпка кылабыз. Экинчиден мектеп, садиктердин астыларын, андан кийин анан общий шаар ичине өтөбүз. Жол жээкке машинелерин таштабаса түнкүсүн, себеби биз карды күрөп атканда ошондо жолдун жээгинин баары калып калып атат. Машинелерин түнкү таштап салып атышат биринчиден. Экинчиден биздин машинелер карларды күрөп баратканда бул чоң машина оор болгондуктан асты тайгалак азырчы. Астына келип токтоп алышат. Биздин машинелерди өткөрүп берип койсо, машинелер каар күрөп келаткандачы. Шаардагы тротуарларды тазалоого атайын 3 МТЗ-320 техникасы тартылган. Каракол шаарындагы 14 көчө толук асфальтталгандыктан тайгак жолго кум төгүүдө бир күндө 95 тонна кум сарпталган. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Майдана Бакирова, Каракол шаарынан.